Жалал-Абад шаарындагы номер 30 Фурхат орто мектеби дагы 624 орунга ылайыктуу болуп бүткөрүлдү. Билим уясы онлайн ачылыш жасалган мектептердин катарын толуктады. Мектептин курулушу 1985-86 жылдары башталган. СССР кулагандан кийин курулуш иштери токтоп калат. Андан кийин 2017 жылы Кулжа фирмасы 54 миллион 940 миңге тендерди утуп алат. 2017-2018 жылдары мектепте иштер жүрүп, 2020 жылы жумуштар солгундаган. Кайрадан 2021 жылдан баштап курулуш иштери жанданып, бүгүнкү күндө ачылуу алдында турат. Ошентип, узак мөөнөткө созулган мектептин курулушу элди кубанычка бөлөп олтурат. Мен 66 жылы 8 жылдык Фуркат мектебинин биринчи выпускасы болом. Шундан бери биз гаражда окуганбыз. Анан кийин балдар бакчасында бүгүнкү күнгө чейин окуучулар окуп келишти. 58 жыл дегенде биз өз максатыбызга жетиштик. Заман талабына ылайыктуу жаңырган жаңы парталар, ошондой эле класстык бөлмөлөр бул Масадан айылында орун алган номер 30 Фурхат атындагы орто мектепте бүгүн окуучуларга өзүнүн кучагын ачууга даяр турат. Өлкө башчысынын онлайн старт берүүсүнүн натыйжасында ачылган дал ушул мектепте учурда 700дөн ашуун окуучу билим алат. Долбоор боюнча каралган окуу корпусунда заман талабына ылайыктуу болуп билим уясы бүткөрүлдү. Ал эми буга чейин окуу корпусунун эскилиги эбага эле жетип, түйшүк жаралып келген. Окуу бөлмөлөрү тар болуп, орун жетишсиздиги жаралгандыктан ошол жерде жайгашкан бала бакчаны да мектеп катары пайдаланышчу. Эми ал күндөр артта калды. Жаңы билим уясы жаңы окуу жылында окуучуларды кабыл алууга даяр. Бизге шарттар, бардык шарттар түзүлдү. Билим сапаты көтөрүлүшүнө бизге шарттар болуп, бизге только иштеш гана калды. Биздин мугалимдерибиз бардыгы жогорку билимдүү, кадр маселелери деле жетиштүү. Бизге мурда кадрды алып келсең дагы, биз мектептин шартын көрүп туруп булар. 1-2 ай иштегенден кийин башка мугалимдер бу жерде шарт жок экен дегенде өздөрү аргасынан кетип калчулар. Азыркы мектебибиз бүткөнүн көрүп, жаш кадрлар бардыгы биздин мектепке көрүп, суктанып, шу жерде иштейм деп келип жатышат. Ал арада Жалал-Абад шаарынын өзүндө эле 2 мектеп ачылды. Экинчи мектеп Ынтмак айылында жайгашкан Төрө Маматов атындагы билим берүү мекемеси. Жалпы 500 орунга ылайыктуу болгон окуу имараты 2 кабаттан туруп, бардык шарт түзүлгөн. Бул Төрө Маматов атындагы мектепте 2019 жылы курулушу башталган. 114 миллионго бүткөрүлдү. Жалпы 500 бала окуйт да. Бул жаңы конуш, элдин талабы болгон. Бүгүнкү күндө 1000 адам, 1000 окуучуга булар уже кабыл ала башташты. Эми Кудай буйруса, ошо мамлекетибизде тынчтык болсо, ушундай чоң-чоң объектлер, чоң-чоң производстволор эл үчүн пайдаланууга берилип, экономикабызды көтөрүү максатында биз иштей беребиз. Жалал-Абад облусунда бүгүн жалпы 6 мектеп пайдаланууга берилсе, алар Тогуз-Торон, Ноокен жана Сузак райондорунда бирден орто мектеп жана Каракөл шаарында 1, Жалал-Абад шаарында 2 мектеп эшигин ачты. Андан сырткары 7 бала бакча, 3 спорттук зал дагы ачылды. Мунара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал-Абад шаары.